Кыргызстандагы мезгилсиз өлүмдөрдүн 80% жугуштуу эмес ооруларга байланыштуу. Аларга жүрөк кан тамыр, онкологиялык, өпкөнүн өнөкөт оорулар жана кант диабети кирет. Бул оорулардын өнүгүшүнө тамеки чегүү, туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги, семирүү, артериялык кан басымдын жогорулашы, кандагы канттын жана холестериндин өлчөмүнүн көбөйүшү, уктап жатып дем албай калуу, уйку апноясы себеп болот. Тамеки чегүү өлтүрөт. Инсульт, кан тамырлардын тромбторун пайда болушу, тугумсуздук, миокард инфаркты, өпкөнүн өнөкөт обструктивдүү оорулары, рак жана капысынан адамдардын көз жумушу тамеки чегүүдөн келип чыгат. Жыл сайын Кыргызстан тамеки чегүүдөн келип чыккан ооруларды дарылоого дээрлик 17,7 миллиард сом жумшайт. Тамекини чеккен адам 2 эсе көп чыгым тартат. Алар чылым сатып алууга, кийин зыяндуу түтүндөн чыккан ооруларды дарылоого каражат кетирет. Тамеки чегүүдөн баш тартуу өз ден соолугуңузду сактоого болгон мыкты камкордук. Тамекини таштоо үчүн үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, кеңеш алыңыз. Ал жерде никотинди алмаштыруучу терапиядан өтсөңүз болот. Ошондой эле 2103 номери аркылуу адистин кеңешине жана колдоосуна акысыз ээ боло аласыз. Жугуштуу эмес оорулардын 8 коркунуч фактору жөнүндө кеңири маалымат биздин саламат жүрөк чекап модулубузда. Чекаптан өтүп, ден соолугуңузга кам көрүңүз.